Жетесиз. Где-то 8:30 мне позвонили жители, сказали, на крыше магазина пожар. Я вызвала пожарную охрану, вышла пока на улицу, где-то минут через 5-10. Уже здесь работала пожарная служба. Очень благодарна пожарникам, что они так быстро локализовали. Задымления страшные на нижних этажах. Я проживаю сама на 7-м. Моим детям пришлось выйти из квартиры, потому что все было в тумане, даже на 7-м этаже. Я проживаю здесь с 1977 года, никогда ничего подобного не было. Мы все, конечно, в ужасном шоке. Прекратите бросать мусор на крышу магазина. Неизвестна причина пожара, но не будьте причиной этих пожаров, выбрасывая свои окурки и посторонние предметы. Каковы масштабы у тех, кто жил на 2-м этаже? Там в Копоте все квартиры. 4-й подъезд, 2-й этаж. 2020 жылдын 7 февраль күнү болжол менен саат 8:36 чамасында биздин нөөмөт бөлүмүнө өрт кырсыгы катталды деп маалымат түштү. Ошол замат эле биз биринчи бөлүк менен чыгып, 1000 түркүн соода борбору күйүп атат деди. Барганда от жалындап күйүп аткан. Эки тараптуу болуп үйлөрдүн түтүн каптап, жана ошондой эле
коркунуч туудурду. Өрт задымление болуп, аябай көп тараптуу болуп күйүп аткандай сезилди. Ошол замат мен бисадин объявлять эттим 8:50-52 чамасында. Ошо менен өрттүн эки жак тарабын курчоого алып, жана ошондой эле автолестница менен биринчи түтүн каптап жатканда элдерди куткарууга деп атайын даярдаганбыз автолестницаны. Ага чейин өрт курчоого алынып, так локализация 9:19 болду. Соода борборду өчүрүп жатканда көп мүмкүнчүлүктөр аябай бизге тоскоол болду. Ошол максатта биз куткаруу бөлүмүнөн дагы бөлүктү чакырдык. Куткаруу общий биздин жетекчилер тарабынан жана ошондой эле өрт куткаруу бөлүктөрүнөн куткаруучу бөлүктөрдүн баарын эсептегенде 50 киши ошол жерде жүрдү, куткаруучулар. 9:50 өрт толугу менен өчүрүлдү.